Сиз менен дары-дармек менен обеспечение кылуу боюнча региондордо иш жакшы эмес. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы эч нерсе ала элекмин деген фактор бар экен айылдарда. Сиз менен дары-дармек менен камсыздоо маселеси боюнча катуураак ишти алып барып карап, тез арада ичинде чечим кабыл алып бүтүрүп бергиле ушул боюнча. Жаңы табылып аткан оорулардын саны азайбай атат бизде. Жаңы табылгандар азайбай турган болсо, значит бизде оору токтобойт да. Больницага түшкөндөр ошондой эле боло берет. Особенно мына пневмония боюнча ошондой болуп атат мына. Цифраны караганда төмөндөө болуп аткандыр. Бирок дагы эле көп боюнча калып атат да. Бир жагынан болбосо, бир жагынан все равно мындай бирдеме чыгып атат да ар бир региондо. Же коронавирус, же пневмония, же болбосо өлүм боюнча ушундай маселе чыгып атат. Күндөн күнгө өлүм боюнча мына цифра занижение болуш керек. Ар бир региондука. Жакшы болот, буюрса жакшы болду деп айта алабыз. Жаңы случайлар азайганда. Цифралар айтып атат дагы эле бизде күндө адамдар дагы эле оору жуктуруп атат деген сөз бул. Санитардык, эпидемиологиялык нормалар сакталбай атат. Эгерде ошолордун бардыгы так аткарылып сактала турган болсо, бизде азыр азайыш керек болчу жаңы случайлар.